Саламатсыздарбы, Мир 24 Чекит KG каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Эфирде эл адамы берүүсү алпаручу Айперия Азаматова. Бүгүн бизде конокто жаш талант Чыңгыз Конучбеков. Саламатсызбы, Чыңгыз мырза? Кош келиңиз. Кандай келип алдыңыз? Саламатсыздарбы? Рахмат, жакшы эле келип алдык. Буйрса. Алгач сөзүмдү өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз, кайсыл жердин кулуну болосуз? Мен Гөлдүк болом өзүм. Бирок азыркы учурда Бишкекте турам. 2002-жылы туулгам. Бишкектен эле. Анан биякта азыр Бишкекте окуйм. Мектеп бүтүп Күрөнкеев музыкальный училищеге тапшыргам. Күрөнкеев атындагы 3-курсунда билим алам. Жакшы, бул университетке кантип тапшырып калдыңыз эле? Жана кандай жолдор менен жана азыр окууларыңыз кандай болуп жатат? Күрөнкеевке тапшырганда кандай жол менен тапшыргам? Музыкага кызыккан үчүн болсо керек. Музыкага мурунтан бери эле кызыгам. Кичинекей кезимден баштап эле ырдагым келип, ырдайм көп эле. Мектепке бара элек жатып эле ырдачумун. Үйгө кишилер келип калса ошолорго ырдап берип, ошондой болуп турчу. Анан кийин школго окуп жүргөндө деле ырдап, конкурстарга катышып, ар кандай майрамдар болгондо чыгып ырдап аттым. Ошо анан 9-класста бүтүп Күрөнкеевке тапшырдым. Ошо азыркы учурда. Көбүнчө кимдердин ырларын ырдагыңыз келет? Кайсыл чыгармалар жүрөгүңүзгө жакын? Көбүнчө кимдердин чыгармалары? Чыгарма деп деле тандабайм. Ар кандай мындай өзүмө жаккан ыр болсо ырдай беребиз. Именно ушул кишиники деп мынтип тандабайм. Жакшы, анда өзүңүзгө жаккан чыгармаларыңыздан биздин көрөрмандарга аткарып берсеңиз. Анда Акчолтой Канатбек уулу байкемдин, Раматылык байкемдин Сен барда аттуу чыгармасын аткарып берейин сиздерге. Сен барда бары булпурат, гүлдөр да сага умтулат, аларга сезилесиң бакыттай. Сен менен дүйнө жылмая, теребил тегиз нурданат, табияттагы сага ашыктай. Мага окшоп алда сага ашыктай. Эй жарокер уялыңкым, жан берген мынагымсың. Жылт эткен жылдыздай көрсөм деп эңсеткен, жүрөктү эң назик арзуга терметкен, сен менин кубулжуган ырларымсың. Сен мага кубат берген жыргалымсың. Өзүңдү көрсөм кубанам, кубанбай кантип туралам. Мен күткөн асыл адам сен болсоң. Эргүүгө чындап толмокмун, мен эң бактылуу жан болмокмун. Эгерде мага өзүң тең болсоң, түбөлүк өмүр жарым сен болсоң. Акшолам алтын айым, мен кантип жашырайын? Бүркөлгөн кабакты жаркыган жаз кылган, бүтпөгөн махабат дастанын жаздырган, нур чачкан жан дүйнөмө жарыгайым. Шолаңды өмүрүмө чачылайым.
жашырайын. Жылт etken жылдыздай көрсөm деп эңсеткен, жүрөктү эң назик арзуга терметкен, нур чачкан жан дүйнөмө жарыгайым. Şolandı ömürüme çaçılayın. Баракелде, үнүңүзгө береке. Андан кийинки суроо, алдыда ыр жаздырып, клип тартуу деги эле ушул иштер боюнча быйылкыда же кийинки жылда пландарда барбы? Планда албетте бар. Бирок быйыл эмес го дейм. Быйыл азыр андайга өзүм көп эмем деле жок, кызыгуум деле жок. Клип тарттырам, андай мындай деп аябай деле эметпей элем. Может болуп калат. Үнүңүз аябай сонун экен, айтсаңыз ушул бир конкурстарга катышып же болбосо ушул голоско баргыңыз келеби? Мындай конкурстарга катышып Конкурстарга катышкым келет деп деле айтылган, келет эми мындай. Ушуга чейин катышып көрдүңүз беле конкурстарга? Ооба, катышып. Жакында эле болду. Күрөңкевде өзүмдүн окуу жайымда конкурс болуп, ошо композиторлордун чыгармаларын алып ырдадык, ырларын. Ошол жерден биринчи месте алдым. Жакшы, куттуктайбыз. Андан кийинки суроо, ошол бош убактыңызда эмне менен алек болосуз? Бош убактымда азыр эмне менен алек болуп атам? Музыка эле. Хобби. Бош убактым болуп калса кандай кылам? Ырдап эле, класста эле өзүмдүн класстардын кабинеттерди алып алып, ошол жерде ырдап, группалаш балдар кыздар менен комуз чертип, гитара чертип ырдап, пианино чертип ырдап. Ошо үйрөнчү ырларды үйрөнүп коюп эле. Сонун, музыка сиз үчүн эмне? Музыка мен үчүн эмне? Музыка мен үчүн кандай, будущем бул мен үчүн уже наным болуп калат. Азыр мен билбейм, музыкасыз өзүмдү элестетүү мен үчүн азыр кыйын да. Азыр музыка менен турдум эле, музыка жаткан чакта музыка ошондоймун меники азыр. Ошентип жүрөбүз. Жакшы. Сизде кандай өзгөрүүлөр болду? Алгачкы Чыңгыз мырза менен азыркы Чыңгыз мырзанын айырмасы кандай? Алгачкы Чыңгыз мырза билбейм, айырмасын өзүм деле антип карап атырмын. Мурун кандай? Школда окуп жүргөндө деле музыка болчу, азыр деле музыка, билбейм, андай деле өзгөрүш жок. Жашоодо деги эле кызыктуу окуялар көп болот эмеспи? Анда сиздин алгач университетке келгендеги бир кызыктуу учурлардан айтып кетсеңиз. Азыркы эле окуп жаткан группалаштарым менен башында келгенде азыр жакынбыз аябай. Бирок башында келгенде ошолор менен тил табыша албай урушкан учурлар көп болгон. Пианино чертип атса тынчып отургула деп кагып силкмей. А мен аякта уже бир жыл аларга мен өзүм азыркы группалаштарым келечекте бир жыл окуп калгам да. Ошондуктан дагы өзүмдү кичине местныйраак сезип, алар менен урушуп да кеткен да күндөр болгон, анан мындан деле болду го. Жакшы, анда конкурстарга катыштым деп айтып калдыңыз. Алгач сахнага чыкканда, алгач ырыңызды ырдап чыкканда сезимдериңиз кандай болду эле? Алгач сезимдер аябай толкундангам. Азыр деле толкунданам. Биринчи месте алган конкурста деле ырдап атканда аябай толкундангам. Ичимдин баары титиреп, колумдун баары калтырап, билбейм, мен ушул аябай толкунданат экенмин да, сахнага чыккандачы. Ырдагым келип, ушунча ырдагым келип атса дагы баары бир сахнага чыкканда аябай толкунданам. Биринчи ырымды ырдап атканда Рыспай Абдыкадыров атабыздын ырларынан конкурс болчу. Ошол конкурска катышканда Күрөңкеевден текстин унутуп калгам, ырдап атып. Ошол жерден аябай жаман болгом. Ошо азыр Кудайга шүгүр жаттап калдык. Жакшы, анда ошол ырыңызды аткарып бербейсизби биздин көрөрмандарга?
айдан жаралғансың сен маған. Маңдайымдан бүткөн жалғыз бақыттай сені сүйдім буйрук алып тағдырдан башкалардын миңи сага татып дегендер. Азаматсыз, ырдагандан сырткары өзүңүздүн автордук ырларыңыз барбы? Авторлук ырларым бар, бирок ага мындай оон жаза элекмин, сөздөрү даяр да. Сөздөрүн даярдап жазып Жакшы, ошол ырларды жазганга сиз эргүүнү кайдан аласыз? Быйыл эле алдым. Быйыл эле жазып баштадым ал ырларды. Кайсы жерден алам? Баягы эле сүйүү темасы болуш керек. Ошо сүйүү темасынан эле алынган. Өзүмдүн ошо сүйүп жүргөн күндөрүмдү эстеп эле жазгам. Жакшы, анда ушундай таланттуу баланы кандай апа тарбиялады болду экен, апаңыз тууралуу деги эле үй бүлөңүз тууралуу айтып кетсеңиз. Үй бүлөм тууралуу айта кетсем, мен 4 бир тууганмын. Эжем байкем, мен анын карындашым. Азыркы учурда баарыбыз тең эле шаарда турабыз. Апамдын аты Жумагүл. Нарын областына караштуу Жумгал районунун Таштөбү айылында болот. Ошо апам азыр иштейт, жумушта. Жакта эле биздин жаныбызда азыр. Деги эле бул жашоодон сабак алган күнүңүз болгонбу? Ооба, сабак алган күндөр. Күндө эле сабак алып, мисалга алып келгенде эле. Муну кылбаш керек экен, муну кылыш керек экен деген темалар болуш керек. Эми аябай чоң сабак алган күн кайсы күн болгон. Андай деле күнүм жок го дейм. Эстей албаймын го азыр. Бирок күндө эле сабак алып жашайбыз да бул жашоодо. Бирдемени үйрөнүп. Ошол эле. Жакшы, сиз үлгү алган инсан барбы? Өзүм деле байкелеримди, агаларымды. Бир тууган байкемди деле көрүп, атамдан көп сабак алгым келет. Атам. Анан азыркы эле мындай сабак алыш керек болгон жерден өзүм эле ага эжелерим азыркы сабак өтүп жаткан. Ошолордон эле мынтип жүрүм турумун көрүп, ошолордон ушинтип иш керек экен деп улуу адамдарды көрүп. Ошо. Жашоодо уялган күнүңүз болду эле? Уялган күн. Мындай уят болгон күнүм болсо эгерде өзүм эме болгон. Ошо баягы эле айтып жаткан Күреңкеевден ырдаганда эле, ырыспайын ырын ырдап, текстин унутуп калганда аякта баары бар болчу да. Менден кичүүлөрү бар болчу, менден улуулары бар болчу, менен теңдери бар болчу. Ошол жерден ырдап атып эле текстин унутуп калгам, ошол жерден аябай уялгам. Уялып сахнадан чыгып кетип калгам. Ошол эле күн го дейм азыркы учурда. Ага чейин эле мынтип аябай уялган күндөрүм болгон эмес да. Кыргызстанда кайсыл ырчыларды баалайсыз? Азыркы учурда ырчыларды, Мирбек Атабеков. Ошо Улук Манапо. Ошолор жагат азыр. Ошолор мындай чыгармачылыгы жагат да. Ошол ырчылардын. Гитарадан сырткары кандай аспаптарды ойнойсуз? Гитарадан сырткары комузду чертебиз, комуз чертип, ошого кызыгып. Кичинекей кезинде музыкальный школго баргам, комузга. Аяктан эме болчумун. Чакчу эмес ошол музыкальный школго. Каччумун аяктан күндө. Компьютерде отурчумун, ойноп. Азыр болсо ошол комузду ошол жерден үйрөнгөн боюнча эле жүрөм. Бир аз. Пианино ойнойм. Бизде Күреңкеевде ар бир класска кирсең эле пианино бар.
хочешь не хочешь үйрөнөсүң да аяктан уже кирсең эмне кыларыңды билбейсиң, пианино чертесиң, үйрөнүп кетесиң. Ошо пианино күндө киребиз пианино менен. Азыркы учурда ырчылардын көпчүлүгү эле фонограмма менен ырдап атышат да. Сиздин оюңуз кандай фонограмма менен ырдаганга? Фонограмма менен ырдаганда. Негизи фонограмма менен ырдаганда эле болот. Бирок өзү мындай жеке концерт бере келгенде өзүнүн концертин берип келсе, анда фонограмма ырдаган туура эмес деп ойлойм да. Анткени фонограмма ырдаса эми элдин баары аны телефондон деле коюп угуп алат да ал записти. Өзү живой ырдап, ошол жерден аракет кылып концертин берсе, ошол концерт ийгиликтүү болот деп ойлойм. Тойго баргандыкын билбейм, тойдуку. Көп болуп кетсе эгерде той аябай эле, анда болот го дейм фонограмма деле. Билбейм анда. Жакшы, анда сиз ошол той деп калдыңыз. Тойго барып да ырдап жүрөсүзбү же кандай? Ооба. Тойлорго чакырса барып ырдайбыз. Кафеге деле, үй тойго деле барып ырдап элатабыз, буюрса. Азыр көпчүлүк эле тойлорго арналган ырларды жазып жатышат да. Сиздин жан дүйнөңүздөгү ырлар кандай же сиз дагы ошол бир аз той жагына жакыныраксызбы? Жок, мен азыр азыр көп эле тойго басым жасап калышты. Бирок мага андай тойго арнап ыр жазган көп жага бербейт. Антип анчалык деле чыгармачылыгымды тойго арнагым келбейт. Мен өзүм үчүн эле мындай орусча айтканда ради кайфа деген сыяктуу эле ошол үчүн эле жазып, ошон үчүн ырдап коюп жүргөн жакшы го деп ойлойм. Ушуну менен эфир аягына келип калды. Эфирдин соңунда сизден дагы бир жагымдуу чыгарма менен аяктасак. Азыркы анда да бир чыгарма аткарып берейин. Акчол Той Канатбек уулунун чыгармасы. Бегим ай аттуу чыгармасын аткарып берейин сиздерге. Папури кылып аткарып кетейин анда. Asılım begim ay, begim ay, begim ay. Asılım menin ay, menin ay, menin ay. Raymalın bol oyun senin ay, senin ay. Begim ay, begim ay, begim ay, begim ay. Карагат көзүң менен кадалап капилет, жараладың садагам кантейин көк күрөгүм эздиң ай. Калгандай бир мен үчүн жарала керемет, сезим берип мага да сен менин тереңиме жеттиң ай. Эй байкатпай алдыртан карап чыгып, байкеңдин ойлорун азап кылдың, жактырып калганымды сездиң ай. Ашыгым сездиң ай, сездиң ай, сездиң ай. Жүрөгүм эздиң ай, эздиң ай, эздиң ай. Раймалың болоюн сенин ай, сенин ай. Бегим ай, бегим ай, бегим ай, бегим ай. Sen benim perim, sen menin kıyalımsın, sen menin can birgim, menin uyanımsın. Sağan arı bakırım, töküp durarım çın, sağa daima suyumdu sunarım çın. Sen menin çınarımsın, жүрөгө tağılgan taptaza tumarımsın. Ölülgünçe kanbagan kumarımsın menin. Kakainim deyip bekişpey bir canım, men seni kuruttum desem bolobu. Je жүрөгүң тоздураак согобу, мен сени мейли чалабым десем болобу. Же сен холодильникте турган кезиңде бирок окустан ичип коёбу. Кой Кудай сактасын андайдан, кой чагылган жартпасын маңдайга. Арубак жакшы тилекти мен төгөм сага, таңдайдан, о таңдайдан.
Рахмат, анда акыркы суроосун кыргыз элибизге эмнени каалап кетет элеңиз? Кыргыз элибизге ынтымак, ыйман, ден соолук каалап кетет элем. Ошо Кыргызстан өзү эле кичинекей болгондуктан урушпай, талашпай эле тынч жашайлы деп айта кетмекмин. Жакшы, рахмат. Анда Чыңгыз мырза, биздин алтындай болгон убактыңызды бөлүп, маек бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Алдыда окууларыңызга, чыгармачылыгыңызга дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Ушуну менен берүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки эфирге чейин аман болуңуздар.